Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Биз бүгүн сиздерге Оштон сатыла турган бир үй бүлө төөк куштарды көрсөтмөкчүбүз. Бул төөк куштар Ошто Жапалак айылында Кеңсай массивинде турат. Анын ээси Мирлан мырза ушул жерде азыр экөөлөп жем бергенче сиздерге айтып көрсөтүп баяндап беребиз. Мирлан мырза, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Иштер кандай? Жакшы рахмат, өзүңүз. Болуп атабы? Жакшы рахмат. Төөк куштарды багып атасыз. Төөк куштарды багып атабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй өтө сонун багылган. Гигант кой буларыңыз. Гигант. Сиздердин YouTube каналыңыздарда көргөн төөк куштардын алдында бул ат менен төөдө айырмасы, чынын айтайын. Өзүбүз үчүн алганбыз, өзүбүз үчүн бакканбыз. Буларды атайын элге сатыш үчүн алып келген жерибиз жок. Мынакей. Көрүп атасыз. Ой, мындай эле салыштырсаңыз мына. Караң. Чоң бекен? Ой, чоң бекен. Вообще гигант го. Мен мына буга чейин да төөк куштарды тартып жүрдүм да. Бирок мынчалык чоңун көрө элегем. Туура. Ой, чоң экен. Биз да байкаштырдык, биз да көрүп аттык. Буну биз жайдын башталышында алып келгенбиз Өзбекстандан. Ошол Өзбекстандан өзүбүз тандап, тууп аткан жеринен тандап алып келгенбиз. Мисалы үчүн мына бул азыр күрк болгон ошо айтабы? Даяр, күрк болгон. Бул тууп аткан мезгилинде алып келгенбиз. Бул да тууп аткан учурунда алып келгенбиз. Бул стресстен чыкпай, кыскасы азыр дагы эле стрессте десек болот да бул. Жакшы. Корозу наракта жүрөт окшойт, а? Короз нар жакта, азыр кичине жатырып атат сизден. Бул жерди уже өзүнө граница кылып алып алган. Азыр бул жака кирсек, бизди капа алып коюшу мүмкүн. Атай ден соолуктары баары жакшы. Мына короз келди. Ого, йомон чоң экен бул, вообще чоң. Жүдөтпөй, өтө башкача караганбыз буларды. Семиз экен, а? Адамга жакын, ооба, семиз. Семиз экен. Абдан семиз. Мына төөк куш түшүнгөндөр көрүп өздөрү байкаса болот буларды. О, абдан сонун. Ойной баштады го, а? Ойной. Мына төөк куштар. Булар эми канча жашта, Мирлан мырза? Мындай айтайын, 6 жаштан өйдө. Чынын айтайын. Уже булар уруктукка даяр. Даяр. Алат ким алса дагы. Туудурат, инкубаторлар бар, тааныштар керек болсо, алып барып инкубаторларына коет. Тукумдар чөжө чыгат, Сразу чөжө чыгат. Көбөйтө берет. Мындай жаткан даяр бизнес болчу. Даяр бизнес. Мен буну ошол бизнес кылыш үчүн алганмын. Азыр тилекке каршы загранга чыгып кетип атам. Ошон үчүн буларды мен сатыкка коюп атам. Болбосо, эгер кетпей турган болсом, анда мен буларды сатпайт элем. Сатпайт элем дегенсиз? Сатпайт элем. Анан буларды эмне менен багып атат деген суроолор болушу мүмкүн. Эмне менен багып атасыз? Азыр арпа менен эле багып атабыз. Анан күнүнө эле арпа эмес, мындай жалбырак, өрүктүн жалбырактарын, анча-мынча алмаларды алып келип берип атабыз. Почокторду алып келип берип атабыз. Ооба, кой эмне жесе ошол нерселерди жейт. Зор экен да, жакшы. Азыр арпа бересиз, а? Азыр арпа берем азыр. Кана, арпадан салыңчы. Бисмилла, кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Келгиле. Аппетиттери өтө жакшы. Аппетиттери жакшы. Өтө жакшы аппетиттери. Ден соолуктары да жакшы экен, а? Өтө сонун. Көрүнүп эле турат. Ден соолуктары. Арпаны алып кирет эми. Ушинтип чокко эле жей берет турбайбы? Чокко эле жей берет. Тооктой эле. Тооктой эле. Көп деле расход кылыштын кереги жок жемге. Канча жаш деп атасыз буларды? 6 жаш. 6 жаш. 6 жаш. Бойлору жакшы экен. Туяктары кандай болду? Туяктары да жакшыбы? Туяктары да жакшы экен. Мына карап коюңуздар, туугандар. Эми булардын баасын айтыңчы. Булар канчадан сатылат эми? Буларды 95тен деп койгонбуз. 95 миң сомдонбу? Азыр эми үчөнү 285ке сүйлөшсөк болот да. Эгерде реальный клиент болсо, аларман болсо, дагы сүйлөшөбүз ал боюнча. Баасы боюнча да сүйлөшөбүз. Вариант кылсак болобу? Мисалы 285 миң сомдук машинага алмаштырып берсек болобу болбойбу? Жок, азыр бизге акча керек. Акча керек. Сиз загранга чыгып кетип атам деп атасыз? Загранга чыгып атам. Азыр машинага алмаштыра турган болсом, ал качан сатылат? Аны да сатыш керек болот. Аны да сатыш керек болот. Желательно накка сатыш керек. Накка сатыш керек. Мына канатын таштайт го? Бул ошол күрк болгондун белгиси бул. Бул көпчүлүк ойлоп атса керек, канаты ооруйт же мындай. Күрк болгондо ушинтип таштап. Ооба. Анан мына санынан да билсе болот. Баягы экөөнү
сүйүүсүнчү. Бул жат берет мисалы үчүн. Эркеги үстүнө чыгат. Ошондо мына санын көрүп атасыз, чийилип турбайбы? Ошо бутунун издери бул. Ошон үчүн бул канатын таштап, санын көрсөтүп отура турбайбы? Ошондой. Түшүнүктүү. Мына эми булардын да өзүнүн сүйүүсү бар да туугандар. Эң туура айтасыз. Көрүп турасыздарбы? Ушул төөкуштар бир үй бүлө, 2 маки, 1 короз, гигант төөкуштар сатылат. Страустар туугандар. Бул өзү аябай жакшы бизнестин, аябай жакшы чарбанын түрү экен. Эми алып багып, мындан жумуртка тукум алып туугандар. Анан аны инкубаторго салып, чөжөсүн чыгарып, көбөйтүп, баягы сатса болот да. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Азыр Инстаграмда жардамалар көп болуп кетти. Страустун жумурткалары боюнча, тукумдары боюнча. Ал жерде урук бербеген тукумдарды 1,5 миң сомдон сатып атат. Бир даанасын. Эми булар черезден тууп берет. Черезден тууп берет. Азыр уруктук тукумдарды бир 8 миң сомдон сатып атат. Уруктук. Эми элестетиң, бунун жумурткасын сиз 1,5 миң сомдон эмес, 8 миң сомдон сатасыз. Бул уруктук тукумдар. Ого. Булардын чөжөлөрү, так 10 күндүктөр ачылгандан кийин 10 күндүктөрүн $150 сатышып атат. Бизде азыр өзүңүз көрүп жүрөсүз, өзүңүз билесиз. Азыр бизде өтө популярный болуп кетти бул төөкуш. Көбөйдү бирок, Төөкуш бизнес популярный болду. Муну мисалы ачык жерге алып чыгып бакса, тем более стресстен чыгып аябай. Абдан жакшы болот. Бийлеп берет, чуркап берет. Кыскасы адамдын көңүлүн көтөрөт булар. Жакшы. Булардын мында бийлеген анча-мынча нары бери чуркаган видеолор болсо мага жөнөтүп койсоңуз, мен ушул видеонун аягына кошуп коеюн, Кудай буйруса, мен да азыр телефонду карап көрөм. Телефон алмашкан эле, бирок мына тарткан видеолорубуз бар. Эгерде болсо кошуп коелу. Кудай буйруса кошуп коебуз, тапсам эле. 285 миң сом кеми барбы? Кеми сүйлөшөбүз. Аларман чалсын, сүйлөшөбүз. Өткөндө адашып ар бир 285 миңден киргизген экенсиз, жок. 3-өө 285 миң сом. 3-өө 285 миң сом. Туугандар, бир үй бүлө ушул комплект 3 баш 285 миң сомго сатылат. Мирлан мырза дайым Ошто болот. Азырынча загранга чыгып кетелек. Чалсаңыздар жапалакка ушу кең сайга, ушул Короо сарайга алып келе коет. Сиздерге Кудай буйруса келишип калсаңыздар сатат. Анан унаңыздарды ала келсеңиздер, сразу ушул жерден жүктөп берип коет, анан алып кете бересиздер. Алып барып каалаган жерде багып, көбөйтүп, чоңойтуп, жумурткасын алып бизнести катыра берсеңиздер болот да. Мирлан мырза, ишиңизге ийгилик. Ден соолуктуңуз. Кайсы жерде болсоңуз да, кайсы мамлекетке чыксаңыз дагы аман болуңуз, тынч болуңуз, Рахмат чоң. Аллах разы болсун. Туугандар, аманчылыкта көрүшөлү. Бул бизнести да, бул чарбаны да бир көрүңүздөрчү.